Жалпыга ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, урматтуу менин көрмандарым, кандайсыздар? Эфирде Мукбанк кыргызча программасы. Сиздер менен канча дагы убакыт бирге мен Айпери Көбек кызы болмокчумун. Эмне кылабыз? Тамак жейбиз. Албетте бардыгынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Корея кухнясында бүгүн коноктомун. Кандай тамак жейбиз десек, так, бул угар экен, угар балык. Тооктун этинен, жана ошондой эле пицца экен. Эмеден. Эле овощной пицца дейт. Андан соң бул жакта кошумча специи. Ушундай десем туура болот окшойт. Баштадык анда бисмилля деп жеп баштайлы. Мен эртең завтрак кылган боюнча жүрөм. Азыр болсо курсагым ач, тамакты жейбиз. Эме чын айтсам, палочка кармагандан бир аз профессионал эмесмин. Эсиме бир нерсе түшүп кетти. Эң биринчи жолу палочка кармап тамак жегенде аябай жүдөгөм да, кармай албайчы палочканы. Анан уялгам, чын айтсам, жанында кишиден эми билген адам болосуң дейм, барды эл таанып атса, анан кийин бирок биринчи жолу палочка кармап жүдөп, жана суши роллу жеп атканда ала албай, кармай албай, анан кийин эме что-то аппетитим жогулуп кетти да, анан мындай ары түртүп койгом да. Тамактычы, сен жей бер депчи. Ошого азыр ошо палочканы кармаганда ошону эстеп кетпедим. Мен ойлойм, бардыгы эле палочка менен тамак жей албаса керек. Бирок азыркы жаштар, баягы Корея дорамаларын көргөн жаштар бардыгы эле оңой эле кармап, оңой эле колдонсо керек. Кана бисмилля деп баштайбыз тамакты. Таттуу болсун, аш болсун. Чында аябай таамдуу экен. Баягы Корея сериалдарын көргөндө, тамак жегенде курсагың ачып кетет го, карап отурупчу. Дароо эле рамен алып келиш керек деп чуркап каламын да, мен магазинден барып алып келип бышырып жеп, ушунчалык аппетит менен жейт. Бирок даамы чынында тамшанып жей турган. Кимчи салаты. Аябай даамдуу экен. Тооктун этине курица в кляре деп коет го бизде. Капа болбойсуздар, мен жеп алайынчы деп коеюн. Баса эфирдин бул программанын жакшы бир өзүнүн эмеси, эрежеси бар экен. Мисалы жарым саат болобу, 45 мүнөт болобу, бирок ушул тамакты сиздер менен баарлашканча мен жеп бүтүрүшүм керек экен. Албетте күчүм жетсе. Бирок мен аракет кылам. Туу эткөнгө аракет кылам. Көп ойлойт мен тамак жебейт деп. Диетада да ойлошот. Диета өмүрү кадымаган эмесмин. Бир киши айтмакчы, пародам ошондой окшойт дейт. Бирок тамакты арыктар көп жейт. Арык кишилер тамакты көп жейт. Чында сонун экен. Бул жака келип таамсызып кетсеңиздер болот экен. Мага аябай жакты. Мен сіздерге бір
капа болбойсуздар, мен оозумду толтуруп алып жеп атканыма. Бир эме айтып берейин. Чыныгы Корея тамактарын мен мындан 11 жыл мурда жеп көргөм да. Кореяда, Түштүк Кореяга, Сеул шаарына концерт менен барганбыз. 2009 жылы Бекчоро аттуу ырчы мырзабыз менен бирдик да. Барганда чында ал жактын жаратылышы, климаты, тамак аштары албетте биздикинен айырмаланып турат. Баягы бизди жакшы коноктоп, жакшы тосуп алып. Анан тамактарын жегенде аябай жаккан да. Себеби мондай специялар бир столго ушундай бир көп кылып майда идиштерге салынат. Анан ортодо биз жеген нерсени айтып берейин да. Ортодо эт алып келген, өзүбүз баягы не деп коет? Бир куруп жегенбиз өзүбүз. Анан айта турган нерсе, ошол бир эле курулган этти ар бир баягы соуска, ар бир пиалкага салсаң, ар түрдүү даам боло берет да. Бул дегенибиз бир эле этти ар кандай даамда даамдап жеген сонун болгон да. Анан адамдардын өзүн алып жүрүүсү, адамдык мамилеси, адамдык сапаты, адамгерчилиги мен аябай баалагам да. Чынында ушунчалык сый мамиле кылышат экен. Бири-бирине учурашуу, мырзалардын кыз кишиге кылган мамилеси аябай мени суктандырган да. Ушунчалык сый биринчи орунда турат экен да. Эми бул Сеул шаарындагы биздин мен көргөн нерселер жөнүндө маалымат берип атам да. Сый чындап эле ушунчалык сыйлык, баягы кинодогудай эле да. Сезимдер, өзүн алып жүрүүсү чында мага жакшы элес калтырган. Анан дагы келем, буюрса дагы барам деп жакшы ниет кылып койгом. Азыр болсо мынакей тамак жеп атабыз. Буюрса мындай эсиме түштү ошол күндөр. Сагынып окшойт. Чында мага аябай жакты. Андай эсем деп эле койсом ба. Ошол айткандай эле жүдүп атам. Биринчи тамак бүттү. Буюрса. Эми биздин үйдөгү, биздин үй бүлөдөгү тамактануу жөнүндө айтып берсем. Мисалы, бизде мен кандай тарбия көргөм тамактануу боюнча же тамак жасоо боюнча. Атам жок болуп калса, тамак бышса, же атам үйдө эмес, же жумуштар менен болуп калса, сөзсүз түрдө тамактын башын бир чыныга салып алып коебуз аны атама деп. Бул апамдын үйрөткөн, берген тарбиясы. Сөзсүз түрдө атаңа биринчи салып алып кой деп айтылат да. Анан атам бир жакта келатып үйгө жетейин деп калдым деген болсо, биз тамакты салып алган болсок, биз атам келмейинче тамакка кол салбайбыз да. Ошол тартипке аябай көндүргөн бизди. Атам алып ооз тиймейинче бардыгыбыз күтүп карап турабыз. Энелерим, сиңдилер, келин. Айтор биздин үйдө тартипти атам ушундай үйрөткөн, апам ушундай кармаганды үйрөткөн. Атаң ооз тиймейинче силер тамакка кол салбагыла дейт. Менимче бул жакшы туура нерсе го деп ойлойм да. Анан аябай ачка болгонубузда баарыбыз атам көзүн тиктеп карап отурабыз. Кээде атам тамакка отурганда мындай телефондо сүйлөшүп же бир нерсе алаксып калганбыз. Ата, ооз тийип берип коебузбу биз жей берели деп
ушинтип неме болду, болду деп остип берет, анан кийин биз таң ачабыз. Даже бир табактан эмес, мындай бөлүнүп отурган болсок дагы атам остийменчи биз биз жебейбиз да. Кудайга шүгүр. Чынар аябай ачка болчумун. Неге окшош экен? Не деп ойлойсуздар? Бутылкасы башкача экен чынар. Ставрла. Мисалы, жана айтып кеткендей эле, көбү мени тамак деги жебейт бул деп ойлойт, же болбосо диетада депчи. Бери отурганда эгерде маанайым жакшы болсо, мындай чоң кеседе тамакты 2 кесе тамак ичип кое беришим мүмкүн. Артынан десерттери менен. Бир жаман жагым бар. Бир аз эле маанайым түшүп калса, бир аз эле мындай кандай бирөө тарынып калсамбы же бир нерсеге ойлонуп турган болсом, дароо тамак жей албай калам. Тамактан отказ кылам да, эмнегедир ушундай жагым бар да, тамак жей албайм да. Өтпөй калат. Мисалы сиздер кандайсыздар? Тамакка отурганда бат-баттан сүйлөбөй отуруп тамак жеп алып анан кийин отуруп шашпай сүйлөшөсүздөрбү? Же кандай? Мисалы мен бизде бала бар, ага алаксып, буга алаксып, ай токто отур кармак, тигини төгүп атат, чачып атат деп отуруп тамак ичебиз да. Эгерде тынч болсок деле мен ар дайым мындай сүйлөшүп отуруп жегенди жакшы көрөм да. Ошентип мисалы завтрак деле, обед деле 1 саатка созулуп кетет. Сүйлөшүп отура беребиз, бир жеп коюп, бир ичип коюп тамакты. Бул негизи туурабы, кандай ойлойсуздар? Билбейм. Шашып монтип иче албайм да. Азыр бул программанын форматы да жагып атат мага. Тамак жеп отуруп сүйлөмөй. Бирок силердин жообуңарды уга албай башкача болуп калып атам. Кандай отурасыздар? Карантинден кийинки жашоо кандай болуп атат? Мен мындай үйгө отуруп көнүп алган окшойм. Бир жагынан баягы мен ажапам, кайненем айтмакчы, бул нерсеге дагы бир кайры бар дейт да. Ушундай сөз айтат да. Бул нерсе болду, бул буйруктан. Демек, артында бир сөзсүз жакшылык бар деп айтылат да. Демек, карантинде отурган бул эми жумушсуздук же болбосо үйдө жумушу жок отурганыбыз эле болбосо, мен ойлойм, жакшы жагы да көп болду. Себеби кийинки күндөрү үй бүлө менен чогуу отуруп тамактанмай аз болуп калды. Деги жокко барабар болуп калды. Чогуу отурса дагы бирөө бошобойт, бирөө телефондо, балдарды бирөөгө таштайсың, жумушка кетесиң. Айтор үй бүлөлүк ынтымак, үй бүлөлүк баягы жылуулук мындай жоголуп баштагансыгын. Ошол эле учурда мындай бааланбай калды да, баркы кете баштады десем болот да. Балдар деле телефонго кирип кеткен, же болбосо ойноп жүрөт. Сен келесиң, чарчайсың. Мен ойлойм, мен баардыгында эле ушундай болуп калса керек. Эми үйдө отурган кожойкейлерге тиешеси жок бул сөздүн, албетте. Анан
Мага бир жагынан жакты. Себеби балдар менен кенен-кесир үйдө болуп, тамак жасап, эми Инстаграмга да чыгарып аттым. Эми баягы камырдан башка тамак жасаганды билбейсиңби деп сурагандар болду. Кечки эле ун камыр менен эле чыга бересиң деп. Мен аны неге камыр ундан эле жасап аттым? Себеби андай маалда башка эл көрүп аткан элде үйүндө андай продукты барбы, жокпу, ошого ойлондум да. Мен унго эми баарында эле болот деп окшойт. Бирок башка продуктаны көрсөтүп же тамактын түрүн жасап, мынтип мактанып элдин жинине тийгим келген жок. Ошого нан жасап, же болбосо ундан мындай продукты аз эле кетчү нерселерди жасап аттым да. Анан балдарым менен убакыт өткөрүп, чогуу ойноп, айтор баягы суета деп коет го. Күнүмдүк баягы жумуш эмеден жашообуз дароо өзгөрдү да. Дароо башка нукка. Үй бүлөгө бир аз көбүрөөк убакыт бөлүнүп. Мага мисалы жакты бул нерсе. Үйдө отурган, үйгө отуруп көнүп алыптырмын да, эми жолдошум мени көчөгө көп чыгара албай атат. Эй, жүрчү көчөгө чыгып эшикти айланып келели. Башка мисалы башка аялдар балдарын алып көчөгө мындай чыгат го гулять эткенде, эмнеге чыкпайсың сен? Мени үйдөн чыгарыш кыйын да, негизи. Чыгам жумуш менен. Жумушум болсо чыгам. Болбосо жөн эле мынтип эшикке чыга албайм да. Чыккым келбейт, ушундай адаммын. Даже үйдүн ичинен чыкпай коем да. Өзүмдү да көп жактарым мындай байкабай, билбей жүргөн жактарымды эми билип баштадым да. Үй күчүк болуп калат экен мен. Үйдө көбүрөөк отурсам. Анан мындай тажабайт дагы экенм, үйдө жата берет экен, үйдө мындай мага жагат экен ал нерсе. Ошо. Да, эмне үчүн айтып берсем? Мисалы, үйдө тамак жасоо боюнча бизде көбүнчө суюк тамакка басым жасайбыз. Себеби мен жолдошум ашказан ооруйт. Анан көбүрөөк каша, завтракка кашалар жасалат. Обед ужинге суюк шорпо. Чечевичный суп. Ушундай нерселерге басым жасайбыз. Камырдан манты, оромо деген нерсени жасабаганыма көп. Даже эсимде жок качан жасаган. Көп болуп бул жасаганыма. Сен ну как, жейин дейбиз. Жолдошум диетада болсо мен ага кошулуп калдым да. Ага не тамак жасасам ошондон өзүм жейм да. Так, биринчи балыкты түгөттүк. Эми мындан остейли. Бисмилля. Кандай болду экен, а? Овощная пицца деди. Бул морепродуктудан жасалган. Биздин пиццага окшош эмес экен. Кечиресиздер, колум таза эле. Колумду жууп келгем. Бул эмнеси я? Неме экен? Эле жана креветки. Башкача экен. Менимче бул жумурткадан жасалган окшойт камыры. Жана блинчик бар го? Блинчиктин камырындай экен. Калың только. Агызы кантип жасалат экен бул? Камырга эле калыңыраак куюп туруп, чөп-чарды бетине чачып койду окшойт, э? Раз курсам аябай ачып болчу.
Жаман көрбөңүздөр, капа болбоңуздар, мен оозума толтура алып жеп атам. Конечно, это этикага жатпайт. Бирок программанын эмеси жүрүшү ушундай экен. Баягы тартиби, эрежеси. Бир убакыт берилет экен, ошол убакыттын ичинде ушу тамактарды жеп түгөн аракет кылышың керек экен. Сүйлөп отура берсем жегенди унутуп калып атам. Жеп баштасам оюм бияка кетип калып атат. Айтор эптесе болот экен. Жол эле жеп окшойм. Да, кыргыз байский болуп кетти. Колумду салып алдым. Кыргызбыз да баарыбызчы. 5 бармакка колду салып жеп көнгөнбүз. Андан кийин жана жаш балдар жейт го, баардык нерсе кол менен алып жейт го. Медицинада айтылат да, баягы кол менен алып жеген сезип даамын алып эме алган. Бул даамдуураак. Анан сезип жеген жакшы дейт да, себеби баягы колдун пальчиктеринин башында бир сезүү эмелери бар экен да. Не деп коет? Анын сыңарындай кол менен жегенге эмне жетсин, баары кыргызбызда. Бул программа жакшы экен. Мен сиңдим бар го, билсеңиздер. Аймери деген сиңдим бар. Ушундай тамактарды аябай жакшы көрөт да. Аймери көрүп атсаң жинин келет ау. Сен жакшы көргөн тамактарды жеп атам мен. Так. Сонун экен. Турп. Только но специи эмне кошулганын билбейм. Ачуу экен. Болуп эле жепчи. Бисмилла. Неме эсиме түшүп кетти. Ба кош бойлуу малыңда, жаңы кош бойлуу болгон кезде токсикоз болот го. Тамак мындай майдын жытына ушундай бир аз тамак жасагың келбей, мындай кылгың келбей алат да. Ошондо жатам, курсагым ач, жолдошума эркелеп атам. Курсагым ачты. Туруп тамак жебейсиң. Эмне болду? Картошка жегим келет атат. Кандай картошка? Курулган картошка жегим келет атат. Куруп жебейсиң? Өзүм кургум келбей атат. Өзүмдүн тамагым болот го. Айымдар мени түшүнсө керек. Өзүнүн тамагын өзүң жегиң келбейт да. Өзүң кылган тамакты. Бирөөнүн үйүнө барсаң, мисалы жөн эле нан менен чай койсо деле, ошону жыргап жейсиң да, аппетит мененчи. Айтор ушундай маалда жолдошума чукпай эле кухняга кирип кеткен. Бир кезде май жыттанып баштады. Бирдеме куурулуп тамак бышырылып атат да. Мен дейп чыксам, түнкү бир 12-1 болчу. 1 болчу. Байкушум мени ойлоп өмүрү казанга жолобогон жаны
картошка фри кууруп атыптыр мага. Так мило. Ошондо жолдошума ушундай ыраазы болуп кеттим. Анан билет, мен тузду көп жейм да, ар дайым тузду көп жейм. Аябай тузун көп кошуп, сонун кылып кызартып кууруган экен, фри да. Анан кийин таң калып, ай сен казан карманды бирдеме жасаганды билесиңби деп таң калып отуруп алып, өлө жедим анан картошканы. Жеп, тоюп, ыраазы болуп, анан сүйүнүп, эми баягы кош бойлуу айымдар билет да. Баягы бир нерсени жегим келип, анан ошону жегенде прям кайф, удовольствие да ошол нерсе. Ушуна жолдошум аябай ыраазы болгон да. Кийин аны эркелеп баштадым, анан көнүп аласың да. Мага картошка кууруп берчи, колуң ширин го сенин. Сен колуңан тамак жегим келип атат деп эркелемей башталды анан кийин. Ошондой. Анан жолдошум чында баягы жолдошумду мактап же неме кылгым деле келген жок. Болгону азыр тамактанып отуруп, ар тамакка отурган сайын, мисалы атам ушундай да. Апам үйдө жок болуп калса, тамакка отурганда, мен сүйгөнүм эмне кылып атат экен, мен сүйгөнүм эмне тамак жеп атат экен деп мындай ойлонот да. Ошол нерсе кичинекей кезинен угатып, мага сиңип калыптыр дагы. Мен азыр отурсам дагы, жолдошуң ар дайым чогуу тамак ичесиң, анан жолдошуң жаныңда болбосо, тамакка отурганда ал эмне жеп атат экен, ачка эмеспи экен деп ойлоно берем да. Азыр дагы отуруп ошого мындай жеп атып эстеп кеттим да, ал эмне жеп атат экен, каякта экен, жумуштар менен жүргөн да көчөдөчү. Анан билбейм, мисалы менин атам апамды ар дайым апама илинип турат. Апам дагы атама илинип турат да. Ушуну атаң жесин же апаң жесин деп алып, эме кылып катып турушат да. Балдары да ушундай болдук да. Анан мен мисалы бир жактан бирдеке жедим, сөзсүз түрдө пакетке салып үйгө алып барам да, жолдошумда жеш керек деген түшүнүк да. Эмнегедир ушундай болуп калган да. Анан жолдошум таарынырчумун башында, өзү мисалы бир жака барып шашлык жеп келсе, дагы эле баягы эле боюнда бар кезде. Неге мага алып келбейсиң депчи. Азыр болсо байкушум көнүп калыптыр. Баягыда өзү бирдеме жеген экен, достору менен пакетке салып көтөрүп келиптир. Бул мен эмнени айткым келет? Сүйгөн адамдар үй бүлөдө эң биринчи баягы бири-бириге жылуу мамиле, илинме, жылуулук, жакшы маанай, бири-бирине баягы орусча айтмакчы переживать этүү, бул дагы болсо бир бактылуулукту алып келе турган сезимдер го деп ойлойм да. Анан кийин бактылуу болуш бул өзүбүздүн колубузда го. Эмнеге жолдошуңа жаккан тамакты жасап бербейсиң? Эмнеге бул оор деле эмес да. Жолдошуңа жаккан сөздү айтып коюу. Бул да болсо бир аял затынын бир мындай аракети, акылдуулугу деп билем. Ошол. Мен көп сүйлөп койдум окшойт, эми тамак жейин, Мага жакты. Бул программанын ээлерине терең ыраазычылык билдирем. Көбү сурай берет, балдарың каякта, сен ушундай жумушта жүргөндө деп. Улуусу азыр тайнеси менен чоң тайнесиникине кеткен, айлыгы кетишкен, бүгүн кетишти. Кичүүсү машинада уктап атат байкуш. Үйдө таштаган киши жок. Ала келдим эле, келатып машинада уктап калды. Уйкусун бузгум келген жок. Жанына бирөөнү отурушуп койдум, мен биякта кишилерден бирөөнү, бир кыздардан. Ойгон элеге окшойт. Аялдар ушул эмес да. Балдарыбызды жаныбызда алып жүрүп, аракет кылып бир нерсеге жумушуна болобу, башкасына болобу, айтор аял заты күчтүү калып келеткен да. Баарына жетишүү,
балдарына, жумушка, үйгө, тамакка, жолдошуна, кайын журтуна, ата энесине, бир туугандарына дегендей Кудай таалам ушинтип күчтүү болуп жараттыр да бизде, Кудайга шүгүр. Айтор ар бир аял затына тиешелүү бардык бакытты каалайм. Ар бир айым бактылуу болгонго татыктуу. Ар бир мына Кудайдын жараткан пенделер, мырзалар, айымдар баардыгыбыз кең пейил болуп, мындай позитивде болуп, бири-бирибизге жакшылык гана кылып, сылык болуп деген келет. Мындай кең пейил, анан пейили тоок болсок, албетте сонун болмок да. Бири-бирибизге жакшы сөздөрдү аябай, жакшылык гана кылып, анан азыр заман ушундай болуп баратат. Бир жакшылык кылса, миң карыз кылып коет да сеничи. Ушундай баягы кең пейил болсок дейм да. Мен ар дайым ушундай эме кылып, өзүмдү ушундай кылып тарбиялап алгам. Позитивде күлүп, тамашалап жүргөнү жакшы көрөм да. Көп эми ар кандай, ар ким өз деңгээлине жараша кабыл алат, аны түшүнөт. Бирок жашоо кыска. Ким канча жашайт эч ким билбейт аны. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошон үчүн Кудайым берген жашты, Кудайым берген өмүрдү ушундай колдон келишинче бактылуу сезимдер менен, жүрөгүбүздөгү ыйманыбыз менен, парыздарды аткаруу менен, анан дагы айымдар ушул күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуу менен, татыктуу балдарды тарбиялоо менен өтсө дегим келет да. Баягы сон эме болуп кетти. Бактылуу болгум келет, передачасы болуп кетти. Тамагыр таталсын. Анан баардыгы айтып берет, эмне эле Айпери акылдуу болуп, чоң эне болуп сүйлөй берет деп. Билбейм. Болгон жакшылык эле каалайм. Негедир душмандарым, эмелерим көп. Бирок мен эч кимге бир жаман оюм же жамандык кылуу же бирөөнү ушактоо же бирөөнүн жашоосуна аралашуу, менде андай нерсе жок. Кудайга шүгүр, атам ушуну тарбиялаптыр. Тейлим ток. Бирөөгө өчөшпөйм, бирөөгө атандашпайм. Өзүмдүн жашоомдун нугу менен келатам. Кудайдын көрүү менен. Силерди жакшы көрөм. Жанында болсоңуздар, келе чогуу жейиштен демекмин. Ос дейиңиздер. Пальчики оближешь эмес, палочки оближешь экен баягы. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Чыгармачылыкта жакында жаңы клипим чыгат, буюрса. Азыр монтажда. Аз калды. Бул да болсо бетме-бет деген ырдын аты. Бул ошо адамдардын азыркы пейилдүү, оңдойлуу, позитивдүү бололу, кичине ниетиңерди оңдогула, ичиңерди ирибей таза болгула деген бир ушундай акыл насааттар, сөздөр ушундай мааниде. Анан өзү билей турган. Анан хейтерлерге жооп катары деп десем да болот да. Анан клипин көрөбүз. Жакында буюрса дагы сон дуэт жазылып атат. Ага да көп болосуздар. Айтор иштей турган маалым келип калды. Азыр себеби бала уулдуу болуп дагы бир рет баламды чоңойтуп торолтуп алгача бир аз эс алдым десем болот, 2 жылдай. Мына эми кайрадан жакшылап иштеп баштайбыз. Буюрса. 1 мүнөт убактым калыптыр. Тамакты кандай эсептейбизби я? Мен сүйлөп атып эле Монту түгөттүм. Мон жарымын түгөттүм. Анан пиццадан бир кусок жедим. Мен үчүн нормально го дейм. Мондан жедим.
Как убакыт саналуу экен, айттым го мен сүйлөп отуруп жейм тамакты депчи. Эми кандай болсо дагы кыргызбыз да пакетиге салып кетебиз, калган үйдөн жейбиз. Ошол. Чоң рахмат бул эфирге, бул эфирдин уюштуруучуларына, жалпы жамаатка, коллективге терең ыраазычылыгымды билдирем. Буюрса бул жактан да көрүшөбүз деген ниет менен сиздерге жакшылык, баардык жакшылыктарды каалайм. Биз менен болуңуздар. Алдыда сонун кызыктуу эфирлер болот. Биз болсо ушинтип жыргап тамак жеп жүрөбүз. Кошкула бар болуңуздар.